Assalamu алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу Москвада эмгектенип жүргөн эже карындаш, ага инилер, амансыздарбы? Буга чейин ушундай бир кыргыздын медресеси ачылбады эле. Абу Ханифа медресеси Кудай кааласа бүгүндөн баштап иштеп баштады. Илим алуу бул бешиктен кабырга чейин парз. Кудай кааласа эрте кечи жок. Ар убак ар качанда келип ушул жерден илим алсаңыздар болот. Бөлүп окутат. Кыздар эркектеги аралашпайт. Эгер менин ага инелерим, карындашыңыздар болгон болсо, эже карындаштар келип ушул жерден илим алыңыздар Кудай кааласа. Суббота базар эртең 9-дан кечки 6-га чейин 2-3 бөлүктөн кылып окутат экен. Нелер боюнча, тил боюнча окусаңыздар болот. Эми фик жөнүндө, акыйда жөнүндө, тажвид жөнүндө. Эми бул жерге келген адамдар нөлдөн келишет. Нөлдөн келип, малым санам нөлдөн окушат Кудай кааласа. Бул жерде өзүбүздүн мекендештер ачты. 3 этаж подвал менен 4 этаждан турган бир здание. Кудай кааласа метро Пролетарскияга бир где-то бир 4 мүнөттүк жол туугандар. Анан машина менен кетишөөр. Парковкалар боюнча сурасаңыздар, мына могу жерлер платный парковка. Мен машинаны могу жерде мойка автосервистердин ичине койдум туугандар. Негизи бекер эле экен, мен 100 рубль берип койдум. Кичине мындай акча сурагандай кылды эле. Мына. Ассалому алейкум ага, кандайсыз? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Эл менен амандашып, өзүңүз тааныштырып. Ассаламу алейкум, урматтуу жердештер, урматтуу тууган эл журт. Амансыздарбы? Мекендештер. Ушу Москвада эмгектенип, алыс жерде эмгектенип, акча байлык табам деп Мекенден алыста жүргөндөр, бизде ушундай жакшы бир долбоор ачылды. Алла разы болсун. Алла ыраазычылыгы үчүн ушул медресеси ачылып, Абу Ханифа диний илим борбору. Мына ушул жерде бүгүн ачылыш болуп атат. Мына ушул жерден азыр кенен кесир ичкери да кирип тааныштырып өтөлү. Эркектер аялдарга аралашпайт, аялдар эркектерге аралашпайт. Жок. Ар жума суббота базар. Класстары бөлөк-бөлөк, балдар бөлөк класста окушат, кыздар бөлөк класста окушат. Сиз өзүңүз окуйсузбу, агайсызбы агай? Мен бул жерде окучумун. Окучусуз. Агайлар бул жакта азыр занят. Эл көп чындыгында. Мындай көп. Үсүттөн көргөзө жүрүңүздөр. Эгер окуй тургандар болгон болсо, мен аялдарга эжеке деп туруп мындай номер коюп койдум. Агай деп эркек балдарга номер коюп койдум туугандар. Чтобы мындай аралашпаштык үчүн да жүрүңүздөр. Өтө жакшы. Буга чейин бул здание эмне болгон? Бул кароосуз калган здание эле менин билишиме караганда. Ошондой деп айтышат, кароосуз деп. Одан кийин ошо биздин динде ушун кызмат кылам дегендер ушинтип оңдоп түзөп. Абат кылды иншалла. Ремонт кылышты. Бүгүн ачылышы Кудай кааласа. Мындан остуябыз. Мындан. Майлы. Бисмилла. Жамааттарды да бир сыра эме алып коелу. Бүгүн аш болуп аткан да кой союлу. Бүгүн кой союлуп, казанда аш Кудай кааласа. Бул жерге тартканга таксаман тез кабарлар келишти Кудай кааласа. Ошол жактан көбүрөөк полный видеону көрөсүздөр. Оюн зооктор жаштарга атайын уюштурдуңарбы, кандай болду? Бул жерде дагы жаш балдар окушат. 6 жаштан ушу 10 жаш ушундай жашка чейин. Ошолор дагы келип ушул жерде кызыктуу оюндар болуп атат азыр. Ошону жакшы кылсаңар. Негизи могу Москвадачы көптөгөн мекендештер отурукташып, балдары мама папа тиктоо дегенге чейин барып атат да, азыр ачык эле да. Ошол туугандар бала чаканы ушул жерге алып келип, суббота базар кыргызчаны үйрөнсүн, малым санам сабак беришет. Куран үйрөнсүн, мына Кудай кааласа, агайлар нөлдөн баштап сабак берет. Анан мен өзүм айтып коеюнчу, Абдушкур устаздын шагирттери, Чубак устаздын шагирттери Кудай кааласа ушул жерде сабак беришет. Өтө жакшы экен ошонусучу. Ошо 6-чы базар күндөрү эртең менен 9-дан башталат. Кечки саат 6-8ге чейин мугалимдер ушул жерде болушат 2 күн. 3 смен болуп окулат. 2 смен. 2 смен. 9-дан 2-ге чейин, 2-ден 6-га чейин. Анан кошумча эми наркы берип болуп атып, ошентип кечкирип кетет. Бир баштан көрөсөк болот, подвалдан баштап жүрүн. Подвалды эмне кыласыңар эми буякта? Ашкана ойдон калабы? Подвалда бул жерде ушундай кухнябыз, анан мына көргөнүңөрдөй чакан чай иче турган жер. Чай иче турган жер. Жума намаздардан окулатпы буякта, кандай болот эми? Жума намаз да окулат бул жерде. Жума намаз келет болот. Ар жума бул жерде окулат. Бир да өтпөй калбайт. Бүгүн ошол атайын ачылышына конокторго ушундай мындай бесплатно тамактар Кудай кааласа. Алла разы болсун. Бир сыра вообще тартып коелу. Анан бул жагында кухнясы бар. Кухнясын да көрсөтөлү.
Бул жак жатып окуганга эмес, ошондон айтып койбойсузбу? Жок, бул жак жатып окуганга болбойт. Московский. Бүгүн эми эл Бул көп. жагыбыз кухнябыз. Анан агайлар жөнүндө айтып бериң эми. Сизден агай деп алдым. Агайлар жөнүндө каяктан окуп келген агайлар? Агайларыбыз ошо Кыргызстандан эле окушкан. Ясин Мухаммед Ясин агайыбыз устазыбыз Абдушкур ажынын шагирти. Машалла. Бактияр агайыбыз устазыбыз Чубак ажынын шагирти. Бакт агайыбыз бар, Египеттен окуп келген. Толку каймактуу устаздар топтогон окшойсуз, карамындай. Жакшы устаздар, күчтүү устаздар. Каракелерибиз бар. Жакшы мугалимдерибиз бар. Карлар барбы? Карлар да бар. Машалла. Келип иштери чыгып, бүгүн болбой калды насип. Бул башка күндөрү болот. Бул видеону максималдуу түрдө бир сооп алуунун максатында группадан группага таратып, жакшы сөз жаза кетиңиздер туугандар. Көрүнгөн болбогон видеолорду таркатабыз. Мына ушундай видеолорго лайк басып, Кудай кааласа окуш бизге да насип эткен болсун деп жаза кетиңиздер. Илим алуу башын айткандай эле бешиктен кабырга чейин парз, иншалла. Эрте кечи жок. Келе бериңиздер. Илим алуу кабырга чейин дейт. Илим алуу ийне менен кудук казгандай дейт. Анан эми мактаныш эмес, бул жерде башка окуу жайларга салыштырмалуу. Кыргызстандын башка эмеси да бар да, окуу жайычы. Ооба. Мындай здание, мындай шарттар, мындай мүмкүнчүлүктөр эч жерде жок Москвадачы. Тарыхта бир жолу иншалла Москвада. Москвада ошол биздин Абу Ханифа дининин борбору мына ушул сонун кенен кесири ачылды. Бисмилла. Бул намазкана. Азыр пешин намазы окулду бул жерде. Бул жерде мына ушундай кондиционерлер, китептер бүт баары мына ушундай жаңы сонун жакшы эмелер. Машалла, көз тийбесин. Чындыгында көрүп кубандым, ушундай динибизге кызмат кылган ушундай адамдар бар экен, ушундай. Мына ичинде мисал камералар, колонкалар, мына бүт подвалдан сүйлөсө дагы мына бүт зданияларга угулат. Иншалла, эгер адам көбөйүп кеткен болсо, көбөйүп кеткен болсо, окула турган болсо, үстүдө дагы, подвалда дагы, каерде болбосун, угулат. Машалла, көз тийбесин. Бул жак ресепшн экен, ошондо могу биринчи этажыңыз, бияк? Жок, ошондой. Бул жактар класстар кагында? Класстар 3-тө, экинчи, үчүнчү этаждарда. Мына биринчи этаж бул жактарда. Бул жак ресепшн экен, Келишет. Бул жактан келишет дагы, бул жака өтүшөт дагы. Бут кийимин, кийимдерин, курткаларын, костюмдарын бул жака илип, условиянын бардыгын түзүпсүңөр кыскасы. Мен көрүп турам. Условиянын бардыгы түзүлгөн, иншалла. Сонун. Бисмилла деп келип ушул жерден мен айтып берейинби туугандар. Бул маалым самды эгер акылы тунук адам болсо, мисалы мен анчалык эле мындай эс тутумум жакшы деп айта албаймын. 23 күндө бүткөм мен. Бирөөнү албай эле мен өзүмдү эле алайын. Мен мисалы биринчи келгенде мугалим салым китепти берди. Ошол жерден 28 тамганы 3 бөлүшү менен бир жуманын ичинде жаттадым. Машалла. Бир жуманын ичинде. Кийин багы Кыргызда баягы биринчи класска барганда муундап окуйт го. Ошондой муундагандай эле муундап кийин окудук. Бир айдан кийин Куран китебин колго насип кылды, Куранга түштүк. Үстүнкү этаждарын көрсөтөйүн. Жүрүң. Кыскасы жеңилдик бар туугандар. Илим издегенде Кудай Тааламдай жеңилдик берип коет экен да. Алейкум ассалам. Бул жигиттер окуйбу эми Кудай кааласа? Бул ушул жерде окушат. Ассаламу алейкум. 6 жаштан баштап 50 жашка чейин азыр окуучуларыбыз бар. Бул жак эми ошол Куран жаттагандар, такрар кылгандар. Мына ушул жакты да көрсөтөйүн. Бул жер мына Курандары, мына китеп койгучтар менен бул жерге мугалимибиз отурат бул жака. Бул жака окуучуларыбыз ушул жерден сабак алып, ушул жерден үйрөнүшөт. Жасалгалар аябагандай жакшы, жүрүңүз бияка. Чындыгында өзгөчө экен. Бул жак ошондо класстар экен да, бияк кирсек болобу? Бул жактар бул жакта класс. Биякта кыздар бар экен. Ушул класстар бар. Жасалгалары жакшы, столдору жакшы. Бир сыра көрсөтпөйм. Көргөзүп болдук. Нары карап тур, нары карап. Бир класска канча окуучу окуп илим алганга мүмкүнчүлүктөр түзүлдү биякта?
Bir класста 15-20дан мүмкүнчүлүктөр бар. Машалла. Анан азыр эми мынау жаңы кече болуп эме болгон үчүн мебелдерде жаңы келди, кээ бир эмелер Койлу элек. класстар пока даяр боло элек да. Мына кийинки 6-базар күндөркүгө насип кылса бүтүп калат. Машалла. Бардыгы ошо килемдери бүт бардыгы тең бар. Мынал жерге эртең кийинки сабакка мынал жерде парталар, мына килемдер жайылып, сон болуп жакшынакай болуп. Туугандар, мен сөзүңүздү бөлүп койдум. Чындыгында сунуштайм. Бул чөйрө чындыгында башкача чөйрө да. Бул чөйрөдө жаңы достор табасың, агайлар менен сүйлөшөсүң, билбеген суроолоруңа жооп аласың. Чөйрө аябаганда жакшы. Башка нерсени унутуп коесуң. Толук ошол зикир, Куран окулуулар, мындай бирөөнүн оозунан жаман сөз чыкпайт. Сунуштайм чындыгындачы. Мен ушуну башынан айтып коеюнчу. Илгери 2000-жылдардын баштарында Кыргызстандан атайы ушу кыргыздарга деп эми даватчылар келишкен да бир мезгилдери. Квартиралап жүрүп, анан эми бул жакта жашынып, илим үйрөтүшкөн. Ошентип жүрүп ошолордун дуасы менен мына ушул медреселер ачылып, ошол мезгилде ошол даватчылар дуа кылган экен. Ошондой бир жакшы бир медреселер курулуп, илим алса экен. Ушундай Москвада эми ар кандай жаман сөздөр угулуп багандай болбоду. Ооба. Анан ушундай сонун шарттар түзүлдү. Алла разы болсун. Жакшы. Эмелерге дагы чоң ыраазычылык билдирип коюш керек. Алла ыраазы болсун ошол даватка чыккан инсандарга дагычы. Бул жактары кандай? Бул жактарды женский туалет. Женский туалеттер бар бул жерде. Бул жагы дагы ошондой. Дарат алганда мындай айтканда мындай проблема жок экен да, өчүт болбойт экен. Эркектерге дараты сыртта. Сырттан ажаткана барбы? Ажаткана бар, аны да азыр көрсөтөбүз. Женский туалет мына бул жагында дагы. Мынау комнатка көрсөтөлү бул жагын. Агайлар. Бул жерде да мына ушул. Парта, жаңы столдор, жаңы ремонттор дегендей. Сон болушундай болуп ачылды. Эжекелер боюнча каяктан илим алган эжекелер кыздарга сабак берет? Биздин устазыбыз бар, азыр Кыргызстанда жакында келет. Канча эжеке бар азыр ошондо биякта? Мен билишим боюнча 1-2 ушундай бар. Анан бул жакты дагы эме кылып коелу. Ушул жак. Жок, бул жак эмес, наркы. Канча квадрат метр экен бияк? Столдар бар экен. Бул жакта дагы ушу мына пока багы эме кылып аткан үчүн свет тамбайт экен. Бүгүн кече ушундай болуп аткан үчүн парталарда бир жагын сылга сүрүп турганга туура келди. Эми шартка байланыштуу. Канча квадрат метр экен, могу өтө чоң экен да? Канча примерно канча? Мен анык точно билбейт экенмин канча экенин. Чоң экен бирок. Чоң экен. Действительно чоң экен. Ажатканабыз бул жакта, ушунда көрсөтүп коеюн эми. Эркектердин ажатканасы сыртта экен. Мына. Үстүрттөн көргөзүп коелук. Бир убакта ошол 5 адам дарат алып чыкканга мүмкүнчүлүктөр бар экен. Кудай кааласа бүгүн ушул маарекеге ачылышка келген жаштарга мунун бардыгы бекер уюштурулуп атат иншалла. Бекер. Машалла, Алла разы болсун. Бул жактан намазкана. Туугандар, анан жума күнү жума окулабы деген суроону мен агабызга берип көрөйүн. Жума окулабы биякта? Бул жерде сөзсүз жума, ар жума сайын бул жерде өтөт жума. Жума өтөт. Жума өтөт. Негизи эле башкычуулар да ошол жака жолу түшүп калып намаз окуган кирсе болобу мисалы? Болот. Асырга, эле багымдатка. Кайсыл убакыт болбосун, эшик ачык, келип окуп кетсе болот. Кыргызстандагыдай. Кыргызстандагыдай. Машалла. Чындыгында мен кубандым. Колдон келишинче көргөзүп бердик окшойт. Эгер бизден каташыктар кеткен болсо, толугураак бир сөздөрдү сурап бере албай калган болсом, төмөндөгү номерлерге байланышсаңыздар болот. Ишиңиздерге ийгилик. Ар дайым ушундай сабатсыздыкты жоготуп, илим берген мындай ушундай жерлерди ачып, эл кызматында болгон чында жакшы да. Чындыгында мен сүйүндүм. Силерге да рахмат, ушунча
келип убактыңарды алтында болгон убактыңарды аябай биз үчүн тартып Алланын бергениңиздер ыраазычылыгы үчүн үчүн иншалла. Алла ыраазы болсун. Ушу көрүүчүлөргө, колдоочуларга, подписчиктерге баардыгына айтарыбыз, келиңиздер, илим алыңыздар. Биздин ыйманыбыз, устаздар айтмакчы, дөңдө турган трактордай да. Эшик жаап алгың кирип. Кичине бир аз себеп болуп ушул жерди көрсөтүп тартып, кичине бир илим алып калайлы деген максатта. Жакшы жолдо жакшы инсандар менен туш болууга бул жерде жакшы шарттар бар. Келип илим алсаңыздар жакшы. Туугандардан көптөгөн комментариялар жазылат. Көп эле сыртка чыгып алайлык эми. Дүйнөнүн сөзү болуп кетти. Көп нерселер боюнча да, жумуштар боюнча, тарткан нерселерим боюнча баардыгыны баягысы бар туугандар. Трудовой договорлору менен тартып жүрөм. Трудовой договорлору бар жерде ишеништүү жерлерде тартып жүрөм. Коркпостон мен тарткан жумуштарга кайрылсаңыздар болот. Ишиңиздерге ийгилик. Ар бир комментария үчүн акыретте жооптон мындай сүйлөшүп калышыбыз мүмкүн да. Ошого эми интернетте беле ар нерсени жаза берген бул жакшы эмес. Рахмат баарыңыздарга. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп койгонмун. Дакан Сайдайт кеңинен 3 ай коюп берет, чыкпай туруп Чорнойдан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп койдум ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.